Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар, көкбөрү сүйүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан Only Top каналы. Бул чыгарылышта биз достуктун жаңы оюнчусу менен тааныштырабыз. Ошондой эле ынтымактын машыгуусу тууралуу кеп кылып, ким кайсы атты минет, ага дагы токтолобуз. 1 март күнү болгон машыгууда ынтымак кароого келген аттар менен ойноду. Ал эми негизги курамдагы аргымактар бир нече күндөн кийин машыгууга чыгарын айтты. Bir neçe жыл ынтымакты ойноп, капитан болуп келген Жоки Орозбаев эми команданын машыктыруучусу. Буга чейин Нурмат Шерипбеков насаатчы болгон. Эми келиңиздер, команда мүчөлөрү кайсы аттарды минет, айтып кетели. Эржан Төлөбеков оюнга Мустанг аттуу аргымакты минет. Мустанг бул мурдагы жел тамандын жаңы аты, аргымактын жаңы ээси. Жаныбарга мына ушундай атты ыйгарган. Иниси Эржан Төлөбеков туманды чабат. Туман менен Эржан райондор аралык чемпионатта мыкты оюн көрсөткөн. 2002 жылкы Эржан жогорку лиганын жаш оюнчуларынын бири болот. Өмүрбек Эсен уулу 2001 жылкы экенин белгилеп кетели. Дал ушул оюнчуга азырынча ат тандала элек. Ал эми Майрамбек Рыспеков магнат менен оюн көрсөтүүдө. Ал эми Бойканын бир тууганы Сармат дагы буйруса оюнга дайын. Аны Тойчу Коргонбаев минет. Тойчу буга чейинки кичи жаракатынан улам райондор арасындагы улакка чыккан эмес, атайын ушул чоң мелдешке сактанганын билдирди. Кара дөй атка конгон Нуржан Белисбек уулу Малой аттуу аргымакты ойнотот. Эске салсак, Малой деген аргымакты Чүй облусунда Рустам Тынариев минген. Буга чейин Кара Бура жана Сары Өзөндө чабылган Ахлас аттуу аргымакты бул оюнда Дастан Сагынбек уулу ойнотот. Ош облусунун Достук командасы дагы бир оюнчу менен келишим түзгөнүн жарыялады. Бул тууралуу команданын маалымат кызматы билдирди. Тактап айтканда, тажрыйбалуу Темир Молдокулов Достуктун жаңы улакчысы. Тимоха Каймана ысымы менен таанымал оюнчу. Буга чейин Сары Өзөн Рассвет жана Сокулук командаларында ойногон. Ошондой эле Темир Чүй облусунун курамында дагы ойноп келген. Өз учурунда жекеме-жекеде дагы мыкты болчу. 2019 жылы жекеме-жеке боюнча өткөн мелдеште биринчи орунду алган. Анда Тимоха финалда казак балбаны Макошту жеңип алган. Эске салсак, буга чейин Достук жаңы сезон алдында жаңы келген 3 оюн. Биринчиси буга чейин жаш күчтө ойноп келген Арген Абдуллаев. Экинчиси буга чейин Арашан, Аксуу командаларында ойноп келген Адлет Адисбек уулу. Позициясы жарым коргоочу. Чабуулда дагы, коргонууда дагы командага жардам берет. Малыш аттуу аргымакты минип оюн көрсөтөт. Дагы бир жаңы оюнчу Бактияр Таалайбек уулу. Баку 2009-2014 жылдар аралыгында Кабылан командасынын, 2015 жылдан 2017 жылга чейин Достук командасынын намысын коргогон. Ал эми 2019 Сары Өзөндө 2020 жылы келечек үчүн чапкан. Ынтымак командасынын биринчи машыгуусу алдында Талас облусунун Көкбөрү федерациясынын президенти Дастан Жумабеков өзү келип, ынтымак командасында алдыдагы оюндарга ийгилик каалады. Ноорус майрамына арналган Кыргызстан чемпионаты Көкбөрү боюнча даярдыктарын баштап, командалардын баардыгы бүтүп, азыр ошол оюндун биринчи машыгуусун баштайын деп турабыз. Жалпы ушул улакчыларыбызга ден соолук каалайбыз, бирөө кырсыгы жок. Аман-эсен ушу оюндарды көрсөтүп, аттарыбызды дайым колдоп, жакшы өнөрлөрүн көрсөтүп, анан эң негизгиси алдыга койгон максатыбыз баардыгыбыз билебиз, тилектешпиз. Ошол чемпионатка барып, чемпион болуш үмүт менен турабыз. Ошону Кудайым колдосун. Жалпы жамаатка, ушул ынтымак командасынын күйөрмандарына терең ыраазычылык билгиземин. Кудайым силерге ден соолук берсин. Алдыга койгон максатыңар, анан ушул аттарыңарды алып келип, ынтымак командасына берип көрсөткөн үчүн терең ушул жалпы Талас элинин атынан улакчыларды, улак элдин жакшы көргөн көрөрмандарына катары ошолордун атынан жалпы ушул аттын ээлерине да мен мүмкүнчүлүктү пайдаланып терең ыраазычылыкты билгиземин. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, Тимоха Достукка канчалык деңгээлде жардам берет?
Оюңуздарды жаза кетиңиздер. Ал эми ынтымак командасында быйыл дагы аттары мыкты. Ынтымак командасы дал ушул аттардын күчү боюнча кайсыл команда туруштук бере алат? Ой пикир калтырыңыздар. Ал эми алдыда ынтымак командасынын машыгуусунан үзүндү. Баса биздин каналга жазылып, видеолорго лайк басканды унутпаңыздар. Чоң рахмат.